Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн 8 класста химия. Сабактын темасы оксидтер же болбосо кычкылдар деген тема. Бүгүнкү сабактын максаты менен таанышып алгыла. Сабактын максаты татаал заттардын бир өкүлү болгон кычкылдар боюнча башкача айтканда оксидтер эмне экенин билүү. Оксидтер эки элементтин бири, кычкылтектин атомунан турган татаал заттар оксидтер деп аталарын билүү. Экинчиден, өнүктүрүүчү максатын айтсак, оксидтердин составын жана касиеттерин түшүнүү, аларга мисалдарды келтирип, химиялык реакцияларды чыгара билүү. Мына ушул максаттар менен таанышуу менен бирге өтүлгөн темалардан кайтоолоо жүргүзсөк, заттар канчага бөлүнөт? Заттар жөнөкөй заттар кайсылар, татаал заттар кайсылар? Жөнөкөй заттар кайсы экенин билесиңер, металлдар жана металл эместерди. Татаал заттар кайсылар? Кислоталар, туздар, негиздер, кычкылдар. Же болбосо акыркысы оксидтер болуп атат. Мына биз бүгүнкү сабактын негизги бөлүгүндө оксидтердин бөлүктөрү жана алардын классификациялары менен таанышабыз. Сабактын негизги бөлүгүндө оксидтердин классификациясы боюнча айтсак, оксидтер туз пайда кылуучу оксидтер жана туз пайда кылбоочу оксидтер болуп бөлүнөт. Туз пайда кылуучу оксидтер кислота шелоштор менен кошулганда туздарды пайда кылат. Мисалы үчүн, натрийдин кычкылына туз кислотасын кошсок, H-хлорду кошкондо кайрадан барабар натрий, хлор жана H2O пайда болот. Мына туз пайда болду, натрийдин хлориди. Экинчи мисал, SO2ге кычкыл эле ошол күкүрттүү кычкылга натрийдин гидроксидин кошсок, натрийдин сульфити пайда болот, натрий 2SO3 жана суу пайда болот. Мына булар туздар пайда болду. Ал эми экинчи бөлүгү болсо туз пайда кылбоочу оксидтер кайсылар? Туз пайда кылбоочу оксидтерге, мисалы үчүн, натрийдин ошол эле натрийдин кычкылына H2O сууну кошсок, негиз пайда болот. SO3кө сууну кошсок, H2SO4 кислота пайда болот экен. Ошентип бул туз пайда кылбоочу оксидтер бөлүнөт экен. Бул экөөнү билдик. Туз пайда кылуучу оксид жана туз пайда кылбоочу оксидтерди билдиңер. Мисалдары менен даана көрүнүп турат, азыр көрөсүңөр слайдтан дагы. Кээ бир оксидтер суу менен аракеттенишпейт, кыйыр жол менен алынат. Мисалы үчүн, жездин кычкылы, темирдин кычкылы, алюминийдин кычкылы, цинктин кычкылдары. Туз пайда кылуучу оксидтер, мисалы үчүн, негиздик оксидтер, натрийдин гидроксиди, кальцийдин гидроксиди, феррумдун гидроксиди. Амфотердик оксидтер деп те бөлүнөт. Цинктин гидроксиди, алюминийдин гидроксиди, 3 оксиди. Ал эми үчүнчүсү кислоталык оксидтер болуп бөлүнөт. А кислоталык оксидтерге H2SO3, H2SO4, H3PO4 алсаңар болот. Эми ушул оксидтердин химиялык касиеттерине көңүл бөлөлү. Химиялык касиеттери негиздик оксидтерге, мисалы үчүн, натрийдин кычкылына эле H-хлорду кошсок, натрийдин хлориди пайда болот, суу пайда болот экен. Натрийдин эле кычкылына, ошол натрийдин эки кычкылына сууну кошсок, натрийдин гидроксиди пайда болот. Үчүнчү, натрийдин эки эле кычкылына SO2-ни кошсок, натрийдин карбонаты пайда болот. Башкача айтканда, натрий 2SO3 пайда болот. Бул негиздик оксидтер деп айтылат экен. Ал эми кислоталык оксидтер болсо, кальцийдин гидроксидине SO2-ни кошсоң, кальций SO3 пайда болот. SO3-кө H2-ни кошсоң, H2SO4. Бул кислоталык оксидтер болуп бөлүнөт экен. Үчүнчү, амфотердик оксидтер болот. Амфотердик оксидтерге алюминийдин кычкылына, 3 кычкылына натрийдин гидроксидин кошсок, натрий жана алюминийдин кычкылы пайда болот. Жана суу пайда болот. Ошондой эле алюминий 2O3кө, алюминийдин 3 кычкылына H-хлор кислотаны кошсоңор, туз кислотасын, барабар эмне пайда болот? Алюминийдин хлориди пайда болот экен. Алюминийдин хлориди жана суу пайда болот экен. Мына ушинтип биз амфотердик, кислоталык жана негиздик оксидтерди билдик. Ошону менен бирге туздардын бөлүнүштөрүн билдик. Оксидтердин бөлүнүштөрүн билдик. Туз пайда кылуучулар жана туз пайда кылбоочу оксидтер деп бөлүнөрүн билдик. Бул оксидтердин классификациялык бөлүктөрү жана кислоталык химиялык касиеттери боюнча оксидтердин таралышын билдик да, эми башкача айтканда. Мына ушулар боюнча бир сыйра түшүнүк алгыла, китепти карагыла, конспектти жазып, кайтарым байланыш кылгыла окуучулар.